Европага, Америкага барыш үчүн Алматыга, Ташкентке же Стамбул аркылуу учуп жүрбөйлүбү? Анын себеби Кыргызстандын аэропорту аба каттама биздин компаниялардын самолеттору кара тизмеге кирип калган. Репутациясы бузулуп, өнүккөн өлкөлөргө түз каттам ачууга жол берилген эмес. Эмне себептен Кыргызстан кара тизмеде болчу? 2005-жылы Бакиев бийликке келгенден кийин Максим Бакиев ошол кездеги эң таасирдүү саясий фигура Үсөн Сыдыковдун уулу Бакыт Сыдыковду аэропортко вице-президент кылып кызматка алып келет. Көп өтпөй 2007-жылы аэропортко жетекчи болот. Мына ушул аралыкта Бакыт Сыдыков менен Максим Бакиев дүйнөдөгү каттоого кире албай жүргөн, репутациясы бузулган, эл аралык стандарттардын талаптарына жооп бере албаган, Африка сыяктуу өлкөлөрүнүн нарко бизнес кылган, курал ташыган мафиялардын учактарын коррупциялык жол менен миллиондогон долларларды алып Кыргызстандын авиапаркына каттоого коюп салышкан. Анын натыйжасында Кыргызстандын репутациясы түшүп, 2006-жылдан кийин кара тизмеге кирген. Ошол күндөн баштап Кыргызстан Европага, Америкага, Малайзия жана башка өлкөлөргө түз каттан ача албай келген. Бакыт Сыдыков менен Максим Бакиев мамлекеттин репутациясын ойлогон дагы эмес. Анын ордуна жеке компаниясын ачып, аэропорттогу тейлөө кызматтарын бүт ээлеп монополия кылган. Бакыт Сыдыков жетекчи болгон учурдан пайдаланып, авиа керосин, тамак аш менен камсыздоодон тартып, киреше алып келе турган тейлөө тармакты бүт ээлеп алган. Натыйжада мамлекетке түшө турган киреше жеке анын компаниясына кетип турган. Манас аэропорту ал кезде болгону 1 миллион доллар гана пайда берсе, учурда кирешеси 100 миллион доллардан ашты. Тейлөө кызматтарындагы мамлекеттик кызыл кулак ортомчуларга бербей, өзү жүргүзүп жатат. Кезинде аэропортко жетекчи болуп келген Бакыт Сыдыков жеке компаниясына эле көңүл буруп, аэропортту өнүктүргөн эмес. Ал эми мамлекеттик компаниянын мүмкүнчүлүгүн өзүнө бурган Бакыт Сыдыковдун учурда Тез Жет деген жеке авиакомпаниясы бар. Дагы бир жетекчинин убагында Air Кыргызстан деген мамлекеттик авиакомпаниясы банкрот болуп, жоюлуп кеткен. 2021-жылдан кийин мамлекет авиация тармагындагы саясатын реформа кылып баштады. Аймактарды байланыштырган аэропорттор жаңыланып, жаңа аэропорттор курулду. Асман Airlines мамлекеттик компаниясы түзүлүп, жаңы учактар сатып алынды. 5 жыл ичинде Кыргызстанды кара тизмеден чыгаруу боюнча иштер жүрдү. Талбаган эмгек, тынбаган сүйлөшүүлөр, мамлекеттин репутациясынын оңолушу, туура дипломатиянын жыйынтыгында бүгүн Кыргызстан кара тизмеден чыгарылды. Эми Манас аэропорту өзүнүн кирешесине Airbus 380 үлгүсүндөгү 2 самолет сатып алганы жатат. Ал учактар Францияга, Лондонго, Германияга, Малайзияга жана башка өлкөлөргө түз каттап баштайт. Биздин жүргүнчүлөр Алматы, Ташкент, Стамбул аркылуу каттап, убара тартышпай калат.